Урматтуу мырзалар, силерге да бир кеп кеңеш айтып коеюн. Аялдарды айтып атам мен, келген каттарга карап, күйөөлөрүңөргө жакшы мамиле кылгыла, урматтагыла, сыйлагыла, жакшы сөздөрүңөрдү айткыла деп. Анан мырзалар деле бир аялдарына кандай мамиле кылып атат болду экен деп деген ой келди да. Мен анткени аялдар менен эле баарлашып атпаймынбы? Ошондон силер дагы ошол аялыңардын кандай кызматтарды аткарып атат, бир канча балдарды төрөп атат, аларды чоңойтуш кандай кыйын. Бири балдар бакчасына барат, бири эмеле төрөлдү, бири мектепке барат, чалды кемпир бар, ата энеңерди карап атат. Ошондон ошолорду карап, кыйналган жоксуңбу, жакшы эле отурасыңбы, эмне кемчилик бар, эмне кем карч бар үйдө, алып келейин, кечи моуну мен жасап жүгөрөйүн, пловду мен өзүм деле демдеп кое беремин, мейли кеп дагы эмне кылып берейин деп туруп, ошо кол кабыш кылып каралашып койгулатындар. Манан ошо аялдарга жакшы сөзүңөрдү айткыла. Бир кезде сүйүп алгансыңар да, берекем, алтыным, жуаным деп туруп жакшы сөздөрүңөрдү айтып, чекесине деп туруп, жакшы отурдуңбу, балдар кыйнаган жокпу десе, бүттү аалам гүлистан болот. Жакшы сөзүңөрдү сүйлөгүлө. Анан баягы аялдар иш менен алек болуп, балдар менен болуп, эмеле төрөп келип, неме кылып кыйналып атканда, башка жактарга кетип калбагыла алтындарым. Ошол аялдар менен, ошо ак никедеги аялдар менен гана болуп жүргүлө дагы, кичине сабыр кылгыла, биргелешип үйдө жумуш кылгыла. Эки жака басып кеткен онча жакшы болбой калат. Бул бардыгына тиешелүү эмес, айрым бир ушундай мага келген каттардын негизинде айтып атам мен. Ошондуктан силер дагы жакшы ширин сөзүңөрдү айткыла, жакшы көрөм деп айткыла, ыраазы болсоңор, мен ыраазымын сага алтыным деп бир эркелеткен сөзүңөр менен аялыңарга кайрылып, мен сага ыраазымын, карачы, уул десем уул, кыз десем кыз, бардыгын карап атасың, берип атат Аллахым бизге деп туруп, сөзсүз жакшы сөзүңөрдү айтып койгула алтындарым. Ушул мен силерге насаат айтып коеюн.